Саламатсыздарбы достор, менин атым Паланчаев Түкүнчөевич. Мен сіздерге бүгін ең жақсы вакансия жөнінде айтып бермекчимин. Европада, Литвияда ең жақсы вакансия бар. Ал вакансия сиз барасыздагы жөн гана жата бересиз. Сиздин документти, сиздин перелетуңузду, сиздин жолуңузду бардыгын работодатель төлөп берет. Сиз барганда жөн эле комфортабельный, трехкомнатный, элитный квартирада жашайсыз. Ал жактан сиз зарплатаңызды доллар менен эмес, евро менен эмес, алтын менен аласыз. Чуточку внимание, алтын азыркы күндө 2000 доллардан. Ошондуктан сиз алтын менен аласыз. Алтын менен келип, байып, болгону бул жумушка орношуш үчүн бизге 1500 евро төлөңүз. 1500 евро бүгүн гана, сиз үчүн гана. Бүгүн азыр прямо сейчас кир дагы бизге төлө акчаны. Болду. Анан сен жай быйсың, жыргайсың. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, подписчиктер. Менин атым Абдысатаров Жолдубек. Бүгүнкү видеобузда дагы бир компания. Бул компаниянын аты OSO Europa Work. Бүгүнкү учурда Кыргызстанда иштейт. 2020 жылы 11 февралда регистрациядан өткөн. Азыркы күндө Кыргызстанда легально иштейт десек болот. Бирок бул компаниянын эч кандай лицензиясы жок. Кыргыз Республикасынын миграционный лицензиясы бар экен деген сайтта 150 агентствонун арасында жок. Демек не кыргызстандыктарды чет өлкөгө нелегально жөнөтүп атат десек болот. Бул вообще нелегально иштеп атат деп ушул жерден айтып эле видеону жазсак эле болот да. Бирок дальше баштайлы, до конца аяна чейин чыгаралы. Мен бул компанияга жазганда аябай укмуш вау деди да, мындайчы. Биз укмушпуз, биз мындайбыз, биз тигиндейбиз. Биздин компания сонун, мощный. Инстаграмда өзүлөрү башка ат менен жүрүшөт. Европа Group KG деп. Эмне себептен документ бөлөк, а тиги бөлөк, ошол интересный. Анан часто задаваемый вопроста, какие гарантии я получу визу дегенге, эч кандай сиз соттолбосоңуз же закон менен проблемаңыз болбосо, анда сиз аласыз, обязательно аласыз дептир да. Но мен билишимче виза алыш деле бул деле оңой иш эмес. Любой жерде, менин билишимче эмес, мен билемин. Какие гарантии дает, что компания жоголуп кетпейт десе, в договоре все условия указано дейт. Договорго эле такай берет экен да. Мен менеджерлер менен сүйлөшкөндө дагы бир укмуш, менеджерлери өзлөрүн тааныштырганды билбейт экен да. То есть жазсаң добрый день, дальше. Анан договорго менеджер да договорго сиздин колуңузда договор болот, ошол договор укмуш деп. Анда макул, хорошо. Договорун окуйлу, келгиле, договорун окуйлу. Интересная ситуация. Договорунда экинчи пункт порядок исполнения предмет договора деген. Анда жакшы 3 пункт бар экен. Ошол экинчи пункттун ичинде 3 пункт бар, который бул компания кандай иштейт экенин көргөзүлө турат. Бир сөз менен айтканда, компания биздин документти алат, биздин документтерди да, там паспорт, загранпаспорт, сүрөт, визага эмне керектүү документтердин баарын алат. Дагы өзүнүн биртке кагазтарын даярдайт да, кайра бизге берет. Ушул документти алып алып, посольствого бар, и сага виза берет. Болду, ушуга гана бул 1500 евро алат экен. Бул договорду ушунча элестеткиле, документ 45 күндө даяр болот экен. 45 күндө. Анан дагы бир эң жакшысы, договорго мынтип жазганда, подготавливается документы для получения рабочей визы в стран С деп эле коет. Бул стран С дегенде Европейский Союз, бир сөз менен айтканда Шенген зонасы. Шенген зонасында 26 мамлекет бар. А 26 мамлекеттин кайсысына визага алып бергенге документ даярдап берип атат? Ал жөнүндө жазган мен. Анан дагы бир компаниянын ким экенин белгисип турган жер без трудоустройства деп койгон. Болду. Убакыт өтүп, убакыт кармалып кечиге турган болсо, компания сизге айтып турат, качан келет. Бир жумадан кийин эртең келет дей берет. Ага имеет право деп бул договордо ошентип жазылган экен. Мен сурадым да, мен Германияга иштегим келип атат, Германияга барсам болобу деп. Ооба, болот деди. Анчүн биз сизге литовский виза ачып беребиз. Ошо литовский виза менен барып, Литвияга барып, Германияга документ алып алып, что командировочный документ алып алып, анан барып Германияга иштейсиз деди да. Бир жакшы жерин айтайын, Литва Шенген зонадан ачасыз, ооба, эметесиз, бирок Германияга сиз 3 эле айга барасыз. 3 эле айга. Болду. 1 жыл деп айтып атат, 6 ай, 1 жыл, 2 жылга иштейсиз дейт. Андай эмес. 3 эле айга. 3 айдан кийин сиз чыгышыңыз керек Германияда. Бул Германиянын закону. Еще дагы жакшы нерсе, мунун
дагы айтылайм всегда. Кыргыздар үчүн, Кыргыз Республикасы үчүн Шенген зонасында виза ачкан бул Германия мамлекети гана. Федеративный Республика Германия. Ошол гана Шенген зонасында кыргыздарга виза ачат. Эч кандай Литва эмес, эч кандай Польша эмес, башка өлкө эмес. Анча сиз башка жакка барсаңыз керек. Ошондуктан бул компанияга акча төлөп кереги да жок. Көрдүңөрбү? Бүттү. Бул компанияны дальше разбирать не обязательно. Все понятно уже бул жерден, что Европа Work бул мошеннический компания десек болот. Өзүңөр көргүлө. Мына эч кандай компания форс-мажорный ситуация болсо, бир нерсе болсо, компания акчасын төлөп берет деп коет. То есть бир сөз менен айтканда бир жерден эме деген бар экен. Эгерде компания бул жак сизге документ даярдап бере албай калса, акчаны полный стоимость возврат кылат депчи. Анан биздин акчаны возврат кыласыңарбы десе, кийин ушуга такай бериши мүмкүн да, мисалы. Ооба, биз возврат кылабыз. Документ даярдап берет деп жатат. Сизге документ берет, ошондой эле бүтөт бул договор. Сиз тияка барып не болосуз, тияка барып жумуш табасызбы, анын баары бул договордо жок. Вообще жок. Анткени бул жерде без трудоустройства деп жазылып турат. Ошондуктан эч кандай бул компанияга ишениш керек. Бул компания менен барыш керек, иштеш керек дегенди не вижу смысла, бир сөз менен айтканда. И лицензия жок компанияда. Компания Кыргызстанда жөн эле иштеп жатат. Я не знаю. Эчтеке жок экен. Лохотрон, мошенничество. Сак саламат болуңуздар. Вообще я думал, я 16-минутный видеоролик сниму. Нет. Все.